Бишкек шаарынын Гогол көчөсү 127А дарегинде Советтер Союзу учурунда балабакча курулуп иштеп келген. Узакка созулган убакыт бою бул имарат өз багытында колдонулбай келген. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында мыйзамсыз менчиктештирилген бир катар социалдык объектилер мамлекетке кайтарылып жатканда ушул балабакчанын имараты да кайрадан муниципалитетке өткөрүлүп берилди. 2006 жылдан бери Айгүл акционердик коомунун балансында турган бул социалдык маанилүү объект мыйзамдар бузулуп, жеке жактарга сатылып кеткендиги аныкталган. Бул балабакча кароосуз калып, сел-саяктардын үйүнө айланып, өрт да чыгып, пайдубалы гана жарактуу болуп калган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында объекттин менчик ээлери мыйзамсыз менчиктештирүүнүн мүмкүн эместигин түшүнүп, имаратты ыктыярдуу түрдө мамлекеттин балансына кайтарып беришти. Балабакчалардын жетишсиздигин эске алып, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана Бишкек шаарынын мэриясынын чечимдерине ылайык бул имарат расмий түрдө муниципалдык менчикке өткөрүлдү. Капиталдык оңдоодон кийин Баластан балабакчасы толугу менен жаңыланып, заманбап талаптарга жооп берген шарттар түзүлдү. Жалпы аянты 1800 чарчы метр болгон 2 кабаттуу имарат мурда 180 балага ылайыкташкан болсо, азыркы учурда заманбап ыкмалардын негизинде 350 балага чейин кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Балабакчада 12 тайпа иштейт. Кенже, орто жана даярдоо топтору. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Ар бир тайпа үчүн өзүнчө оюн жана уктоо бөлмөлөрү, заманбап ашкана, медициналык бөлмө, кызматкерлер үчүн шарттары жана кеңири музыкалык зал каралган. Бул долбоорду Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы ишке ашырып, сапаттуу түрдө оңдоо иштерин бүтүрдү. Эми Баластан балабакчасы жаңы дем менен бөбөктөрдү жылуу тосуп алууга даяр. Башкы милдет балдар үчүн коопсуз, ыңгайлуу жана бактылуу келечек түзүү.